Салам достор, мен аты жөнүм Ыдырыс Исаков, мен бүгүн Бишкектемин. Бишкектин жүзү азыр мага мындай болуп көрүнөт. Бул Бишкек шаарындагы мына жолдун боюндагы абдан жакшынакай Пионер аттуу парк экен. Ошол паркта отурам. Парк бул парк эмес азыр. Парк бул таштандыкана же болбосо бир чөлгө айланып калган. Мына 5-6 дарак калыптыр. Ал дарактар ошол бир Кудайдын амири менен өрттөнбөй калыптыр. А бул жагы бүт өрттөнүп кеткен. Муну атайын өрттөгөнбү дегеним, бул жерге бир да жолу бир акыркы бир 20-30 жылдан бери бир да жолу бир суу коюлган эмес окшойт. Анткени бир да жерде бир арыктын изи жок. А бул жердеги мындай анча-мынча отоо чөптөр чыкса, ошону жана жок кылып коюш үчүн атайын өрттөгөнбү? Мисалы, могу жагы өрттөнүш керек эле, наркы жактар калыш керек эле. Жок, бул биринен бирине туташтырып өрттөгөнү көрүнүп турат да. А мынага окшогон жерлерде мына даракты айлантып мынантип таш менен курчаган, ал ташы калыптыр, дарак жок. Эми караңыздар дагы бир нерсе. Мына ушунун маңдайында Сандык деген кафе бар экен. Ошол Сандык деген кафеге келип, биздин баягы эстрада жылдыздар, анан баягы блогерлер, жылдыз блогерлер. Алар келип баягы гиф ойнотуп, тиги бу кылышат экен. Машиналарды жанагы утукка коюшат экен. Анан алар кызык да. Алар бул жерде отурушуп, ошол гиф ойнотуп жыргай беришет, кооз кийимдерди кийинишип алып. Ошонун маңдайында мына парк өрттөнүп куурап жатат. Караңыздар. Мен азыр ушинтип Бишкектеги баягы көзгө көрүнгөн, көңүл бурганга арзый турган жерлердин баардыгын сиздерге көрсөтүп, айтып, бир көзгө сайып мындай бир бетиңиздерге мынтип коюп берейин деп турам. Биз менен болуңуздар. Караңыздар, бул жерде мына тротуар деп жакшынакай плитаны басышыптыр мына. Мынтип жакшынакай тротуарды кылып, ушул жерде адамдар кенен кесир басканга шартты түзүшүптүр. Бирок мына жагын таптакыр карабай коюшкан да. Таптакыр. Бул жакта жанагы мына баягы 100 граммдык арактардын мына стакандары жатат. Бул жакта дагы бир бөтөлкө жатат. Бул жакта шприцтер жатат. Бул жакта бир журнал жатат мына. Булар бир жердеги бир документ болсо керек эле. Анан ушинтип таштандыга толгон, таштандысы жайнаган күл, куурай. Мына ушул азыр биздеги Бишкек шаарындагы мына биздин Борбор деген жердеги Маданият министрлигине караштуу Курчак театрынын бакчасы экен. Ушул бакча ушинтип жатат. Эгерде бул бакча мындай жакшыраак болсо, эл келип ушул жерге мынантип басып, эртелик кеч кыз келиндер чыгып, балдарын ээрчитип, коляскасын сүйрөп, ушул жерде отуруп эс алып кетсе, ашыкча болот беле бизге. Так. Мына карасаңыздар, бул күйүп кургаган эместей, бул жанагы суудан кургагандай. А муну жөн эле ушундай бир өрттөп салышканда мына куурай болуп калган. Ушунча күйүп атканда бир Бишкекте эмне баягы өрт өчүрүү кызматы деген жокпу? Жок дегенде челектеп болсо деле, муну айланадагылар деле, айланайын, парк күйүп атат. Бул биздин парк эмес беле деп, бул жерге биздин балдар чыгат эмес беле деп чыгып, ошолор деле бир челектеп болсо деле өчүрүп кое турган жер эле да. Бул дагы ушул күйүп өрттөнгөн. Мунуну куруп атканда дагы мындай бир ойлонуп коюшкан эмес да. Адамдын бою кандай болот? Баягы бою узун адам келет, бою кыска адам келет. Ошолордун коопсуздугу кандай болот? Сүзүп алып, бетин же көзүн оюп албайбы? Кулагын кесип кетпейби дегенге окшогон нерсени ойлонуп коюш керек эле да. Мунуга азыр менин боюм жетпей турат. Бирок менден бойлуу адамдар бар да. Ушунчалык тас, ушунчалык эптеп, ушунчалык бир эптеп бүтүрүп койсок деген саясат, ошондой бир мамиле көрүнүп турат да ошол жерден. Мына караңыздар. Бул эмне деген бак? Кээде ушундай
бузгунчулукту мындай согуш дагы ошого окшогон имараттарды буза албай калат да кээде. Бирок кайдыгерлик согуштан дагы көбүрөөк зыянды келтирип коет. Мына турба түшүптүр. Түшүп келген муну ушуну түздөп, муну биrbirine тийиштирип салып, биrbirine кадап, мындай бир нарыраак кете турган кылып, мондон нары ары качып койгон эмес да, ошонун айына монтип мын баскан. Бакырындап эзилип бир нече жылда монтип чети ойлой баштаган. Эртең бул дагы бир нече, дагы бир 5-6 жылдан кийин ушу жер ойлоп монтип түшүп калат. Болду, ошону менен анан эмне болот? Театр жок болот. Бул жагын караңыз. Азыр бизде айтат да, мисалы мен көп эле жолу айтып жүрөм, Маданият министрлигин жоюп салыш керек десем, маданияты жок эл болбойт депчи, ушинтип калышат. Анан негизи бизде ушундай Маданият министрлиги жок кезде деле токтогулдар, барпылар, калыктар, жеңи жоктор чыккан да. Ошол кезде деле биздин улуттук оюндар бар эле, ошол кезде деле биздин жанагы Атай жана башка деген сыяктуу мындай маданий адамдарыбыз болгон да, маданиятты кармап жүргөн, маданиятты байытып жүргөн адамдар болгон да. Анан ушул Маданият министрлигин жое берсе эле маданиятсыз болуп калабыз деп мынчалык неге коркок болобуз дейм да. Анан маданият, макул Маданият министрлиги болсун. Ал эмнени кыйратып атат? Мындан караңыздар. Ушунча колунда ушунча мүлк турат, ошол мүлктү багып карап алганга күчү жетпейт. Жок дегенде мындай жөн эле кайдыгерлик кылбай эле макул акча жок экенин мен түшүнөм. Макул көп акча бөлүнбөйт, аны түшүнөм. Жок дегенде ушул жерде бакчасы бар да, баягы бакты караган завхозу. Мына ошолор деле мынтип карап, кой, ушул жерде суу кетип атат. Ушуну бул жака айдап коеюн, бул жерден ары качып коеюн деп 30 жылда ушул жерге ары кача албадыкпы? 30 жылда мунун түшүп аткан нерсени сууну бир аз мына жака жийип, мындай бир сууну бир ирети менен ага турган кылып кое алган жокпузбу? 30 жылда. Мына карагыла, жөн эле мындай тротуарга муну коюп коюшуптур. Булдон коюп тура берет экен. Муну айланып өтүшүң керек. Муну болбосо караңгыда бараттан, бул жерде бир да чырак да көрүнбөйт. Караңгыда ушул жака келип кала турган болсоң, мына жерге түшөсүң. Анан бутуңду сындырып кетесиң ушул жерге. Мына караңыздар, жөнөкөй нерсе да. Бул жакта мына тунике менен тосулган үстү жагы. Анан тунике мына жерге келгенде жоголуп кеткен. Бирдеме болуп шамалга, бирдемеден учуп кеткен, түшүп жок болгон. Анын айынан бүтүндөй мына каптал оюлуп жатат. Ушул бир туникенин айынан. Дагы бир нече жыл турса, биз Маданият министрлигин сактап туралы деп дагы бир нече жыл кое турсак, ушул имарат таптакыр жок болот. Жоголгондон кийин анан жойбосо болбой калыптыр деп анан жоебуз. Андан көрө азыр бир чарасын көрбөйлүбү дейм да. Анан мына жерге балдардын бир укмуштай бир аттракцион, анан летний театрлар, фонтандар ушундай курулуп, ушул жер Бишкектеги балдардын бир маданий борбору болмок да. Ошондой сүйлөшүлгөн. Эми мындан ары ошол кандай болот, эмне болот, муну эми азыр чет болуш керек. Өзү ошол жерге ылайыктуу жерде. Ошону мурунку ошо министр жанагы Азамат Капарович деген билесиңерби? Ошол бар болчу, анан Жамангул. Анан ошол убакта президенттиги ким Сооронбай Шарипович эле да. Анан ошол убакта ушундай бир жакшынакай пландар түзүлүп, анан каерге театр курулат, каерде эмне кылабыз, бүт проектлери түзүлүп, сонун болуп калганда. Анан аңгыча жанагындай окуя болуп кетти. Анан мен ойлойм, азыркы деле биздин президентибиз мындай нерсеге жакшы карайт болуш керек. Эгер ошону азыр биздин Маданият министри, мына азыркы Кайрат Олжобаевич барып, башында ушундай сүйлөшүлдү эле, ушундай пландар бар эле, мындай жерде мындай жер турат, ушуну улантсак кандай болот деп барып, эгер ошону улантып кетсек, анда бул жер бир керемет жерге айланат. Жомок көрүнүп турат, ооба. Азыр мен көрүп атам, эмне болуп атат? Мен эмнени көрүп атам? Наркы жагы Түштүк Корея. Бул жагы Түндүк Корея. Ооба да. Ооба. Анан муну атайын ошо жана чөптөрүн өрттө өткөндө тазалайбыз деп өрттөгөн болуш керек атайын. Муну жылда күзүндө өрттөйт, баягы жаңы чөп чыгыш үчүн.
eski çöptörдү да. Анан ошондой эле өтпөгөн болуш керек. Жакшыңарбы? Өткөндө биз бу жерде субботник кылганбыз. Ошол жак, бул театрлар, күй театры, улуттук маданий борбору мунун ичин баарын өрттөр, тазалап бир сыйра мындан бир 2 жума мурда эме кылганбыз. Сиздерде баягы багбан жокпу? Багбан бизде жок. Багбан жок. Андай бизде эме штатта жок. Ал үчүн багбан кылыш үчүн мына жака суу алып келиш керек. Багбан суу жок болсо эчтеке кыла албайт. Ал үчүн мына жерде бүт баарын башкача кылыш керек. Шаркыратып суу алып келиш керек. Жол болсо жанагы арыктар турат, бирок эч качан суу келген эмес. Бишкек өзү сууга көп деле зар эмес жери го дейм да. Мисалы жана Оштой, Баткенде эмес да. Анан бияка өмүрү суу келген эмес. Мына ошон үчүн баары куурап атат, суу жок. Ошон үчүн куурап атат. Эгер суу болсо ал багбаны жогуна мен өзүм деле суугармакмын. Жок дегенде бир жанагы бир шланга менен деле наркы жолдун бетинен бир шланга биякта андай эме жок. Мына өткөндө мына жерде Синештин алдын суу жуюн деп шланга жетпей койду. Суусу чачырабай койду. Напор жок. Напор жокпу? Напор жок. Суу аябай. Жылжып деле акпайбы? Жылжып акат, ал баягы кол жуганга, кичине эптеп туалетте бирдеме кылганда. А так бизде шаркыраган суу жок да. Бул жакта эл дагы ошентип жашап атабы азыр? Момурда билбейм, мен буларда суусу бар болсо керек булар дейм. Анда суусу жок кантип жашайт? Вот ошо да. Аларга тартылган, анан бияк бул мамлекеттик болот. Азыр мен дагы бир жакшы сөз уктум да, мына жерде 2 аял сүйлөшүп отуруптур. Анан бул жеке менчик бакпы же бир каяктыкы кимге карайт десем, бул мамлекеттик болсо керек. Ошон үчүн ушинтип турат да. Жеке менчик болгондо карап коюшмак сонун кылып деп айтты да. Мындай алганда алар өтө даана, өтө так мындай чыкыйга мындай сайгандай эле кылып айтты да. Анан эми мындай да, муну бул жер бизге карабайт. Анан эгер караса, суу болсо мен эчтекесине карабай эле жана жок дегенде мээнетибиз үчүн мен бактарды суугартып коймокмун. Ал мамлекетке карайбы, карабайбы, анткени бул кооздук коюп турат да, эл жерден өтөт да. Азыр мындай кылбайлыбы? Жана Кайрат мырза азыр эле чалбайлыбы? Ушу жерден эле. Чалып туруп ушу жерге эмне бир министрликте бир турга алып келип, мына жерге суу чыгарып кое турган бир каражатты жокпу деп талап кылбайлыбы? Аны жана улуттук маданият борборуна чалыш керек, жана Жумакадыр. Ошол жооп берет. Менде алардын номуру жок, бирок Кайрат мырзаныкы. Кайраттын кадал хозяйствону ошолор чечет да. Чечет, бирок министр деле мындай бир министр менин оюмча маданий киши болбош керек, менин оюмча чарбачылык пул таба турган киши болуш керек, ошондойча айтканда. Министр деген жанагы Гүлүпө Кондучалова окшогон чарбаны чечкен. Ооба, вот ошон үчүн азыр Кайрат мырзага чалып эле сурап көрөлү дейм. Сугарат. Ошо шлангада жок экен да, бул илгертен бери сугарылбаптыр да, бир 30 жылдан бери суу көрбөптүр. Азыр курап, тескерисинче ал кураган аз келгенсип кече субботник кылабыз деп булар өрттөшүптүр. Ошол боло береби, эми биздин Бишкек ушундай эле болуш керекпи? Ушундай бир кураган, бир бозоргон, бир күлдүн арасындагы шаар болуш керекпи? Кандай дейсиздер? Жок да, конечно, андай болбош керек да. Анан эмне кылабыз ошого? Азыр бир шланга таап келебизби, келбейбизби? Ушуга бир суу чыгарабызбы, чыгарбайбызбы? Бүгүн кечке чейин чыгарсак сонун болот эле. Кайсы жагындагы бактарды айтып атасыз? Артындагы, баягы Дордойдун футбольный эмесинин жанындагы. Парктарын айтып атасызбы? Ооба, Пионерлер паркы деген. Парктын ичиндеги бактарды айтып атасыз? Ооба. А бунун өзүнүн коросунда деле эч нерсе жок экен, бозоруп эле жатат. Ошол биз буюрса ошо чара көрүп атабыз, ошол маселе боюнча тиги чара көрүп атып 30 жыл өтүптүр да, 30 жылда бир дарак эгилбептир да ушул жергечи. Баягы орустар эккен бир 2-3 дарак турат илгери. Биз жаман көргөндө. Азыр ошол жерге эмне биз ошол бир жанагы бир мындай канчалык десек 15тик турбада бир шланга менен суу чыгарып койгонго кубатыбыз жетпейби ушу чоң эле Кыргызстандын, чоң эле бир мекеменин? Конечно, жетет, ал маселе. Качан кылабыз анда? Айтыңызчы, азыр мага сөз бериңизчи ушул боюнча. Канча күн керек сизге? Бүгүн эртең кечирип калчу маселе эмес, эми бир убакыт. Эмне үчүн эми бир шланганы алып келип, бир турбаны алып келип, жердин астына көмүп же бир өткөрүп бирдеме кылып? Бир убакыттын ичинде буюрса бул маселенин баарын чечет. Канча убакыт ошону айтсаңыз, бир 10 күн, 20 күн, 1 ай макул, 10 жыл деңизчи. 10 жылда чечилеби ушул? Эми 10 жыл деп айта албайм го, бирок жакын арада эми буюрса
Жакын деген канча? Сиз баягы мындай кылып да азыр деген сөзгө окшотуп атасыз да. Же мындай азыр дегенди мындай безразмерный сөз экен да. Бул азыр деп коесуз, бул кечпи, же 1 сааттан кийинби, жарым сааттан кийинби, же 5 мүнөттөн кийинби, же азыр 1 мүнөттөн кийинби дегендин бир размери жок экен да. Чукул арада деген сөз. Чукул арада. Чукул ара, макул чукул ара. Чукул ара деген кандай аныктамасын айтып бериңизчи мага. Мен эмне түшүнөм? Чукул арада чукул. Мындай өтө көп эмес, өтө аз эмес. Жок, ошол 10 күнбү, 20 күнбү мындай бир жанагы ченемин айтып бериңизчи. Чукул арада да ошо. Макул анда азыр менин биякта. Бир кандай бул ушу? Айнанайын ушу бир чоң мекеменин жетекчиси бир труба чыгарыштын жанагы канча күндө чыгышын айтып бере албайбы? Мага азыр телефонду коюп койду. Макул чукул арада де. Чукул арада деген сөздүн аныктамасын айтып бериңизчи десем, айтпай да. Так, жүрүңүздөр. Мына жерге суу чыгарыш керек. Бул жерде газондор кадимки мына Дордой плазанын, Бишкек парктын жана башка мындай чоң ресторандардын алдына окшоп мына жерде жанагы газон эгилип туруш керек. Бул жерде арчалар эгилип туруш керек. Мына жерде отургучтар болуш керек, салкын болуш керек. Анан мына жагына суу чыгып туруш керек. Фонтан чыкпаса мейли, жок дегенде мынанчалык бир шлангада суу чыгып туруш керек дагы мына жерге. Кезек менен бир күн бир арчанын түйүнө, бир күн наркы арчанын түйүнө, бир күн наркы арчанын түйүнө болсо дагы бир күндөн же болбосо жарым күндөн же жок дегенде 1 сааттан болсо дагы мына жерин 2 күндө сугарып койсо болот өзүчү. Ар 2 күн сайын ушинтип кезектешип суу ичип турса бул жер жапжашыл бир жакшынакай бак болмок. Ошого болгону мынанчалык эле бир турба керек. Мынанчалык. Болгону бир 15-тик турба керек. Же 10-дук болсо дагы. Ошол 15-тик турба менен мына жерди жапжашыл кылып койсо болот. И ошол 15-тик турбаны таап келгенге азыр Маданият министрлигинде акча жок экен. Качан десем, чукул арада дейт. Чукул арасы канча болот деп ченемин сурасам, айта албай атат. Кыскасы ушундай.